Италиянын куткаруучулар кемеси Сицилиядагы Палермо портуна келди. Анда жер ортолук деңизден куткарылган 361 качкын бар. Кыйроого учураган кемеден болжол менен 200 киши каза болгон. Бул кадрлар Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча баш кадиси тарабынан жарыяланды. Окуя 6 август күнү катталган. Жубайлар кырсыктан 40 күндүк ымыркайы менен аман калышкан. Бул киши кандай болгонун баарын айтып берүүдө. Биз менен келе жаткан кишилердин көпчүлүгү каза болушту. Баары бир заматта болду. Кеме кыйшайып, ичине суу толо баштады. Аялдар, жаш балдар бар эле. Кеме оодарылып кетти да 10 мүнөттө эле чөгүп кетти. Бул үй бүлө куткаруу кемселинин жана кеменин сыныктарынын жардамында тирүү калышкан. Куткаруу кемселдери 600 адамдын жүзүндө гана болчу. Балким андан да аз. Аларды эч ким берген эмес. Өзүң менен кош алып келесиң же болбосо акча төлөп сатып аласың. Кемселдери жоктор мага тырмышка башташты. Бутумдан тартышат. Кээ бирлери аялдардын үстүнө чыгып кетүүгө аракет кылышты. Эгерде кемсел кийген жаш баланы көрүшсө, аны көздөй секиришет. Баары аман калуу үчүн. Корккондон эмне кылып жатышканын билишпейт. Куткаруучулар суу астынан 25 эле адамдын денесин табышкан. Аларды да Палермого алып келишти. Жер ортолук деңизи качкындар үчүн эң эле кооптуу каттам болуп калды. Мигранттар жыгачтан же болбосо резинадан жасалган кайыктар менен өтүшөт. Аларды аткезчилер мыйзамсыз жол менен алып өтүшөт. Ошондуктан куткаруучу кемселдер жетишпей, көпчүлүгү чөгүп кетүүдө. Жыл башынан бери деңизде 2000ден ашуун качкын каза болгон. Өткөн жылдагы кырсыктар менен жалпысынан 3200 мигрант сууга чөгүп набыт болгон.